Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Чүй облусунун Жайыл райондук электр тармагынын мурдагы башчысы жана башкы инженери кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөргө каршы аракеттенүү боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүүдө коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 210 беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пункту ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу боюнча Чүй облусунун Жайыл райондук электр тармактар ишканасынын мурдагы жетекчиси жана башкы инженери кармалды. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө Жайыл райондук электр тармактар ишканасынын жооптуу адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыктын көздөп, жарандардан электр иштерин жүргүзүү үчүн системалуу түрдө ири суммадагы акча каражаттарын алып, жеке максаттарына пайдаланып, Жайыл райондук электр тармагынын негизги каражаттары жана инвентардык баалуулуктары негизсиз колдонулганы аныкталды. Мурдагы жетекчиси жана башкы инженери мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында мамлекетке 1 032 197 сом ири зыян келтирип, алар тарабынан толук өндүрүлдү. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында башка күнөөлүү адамдарды аныктоого багытталган тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Токмокто дайынсыз болгон 7 жашар баланын сөөгү Чуу дарыясынан табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 13 майда Токмок шаарынын Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө милиция кызматкерлери кайрылып, Дача 1 айылында 7 жашар бала 12 майдан тарта дайынсыз болгондугун билдирип, издөө куткаруу иштерине көмөк көрсөтүүлөрүн суранган. Ал күнү издөө иштерине 4 куткаруучу, 16 милиция кызматкерлери, жергиликтүү тургундардан 30 адам тартылып, натыйжа болгон эмес. Эртеси 14 майда издөө иштерин улантууга 15 куткаруучу, 47 милиция кызматкери жана 50 жаран атайын шаймандар жана 2 дрон менен чыгышкан. Баланын сөөгү саат 8:30 чамасында Чуу дарыясындагы Дуланов көпүрөсүнө жакынкы аймактан куткаруучулар тарабынан табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.